экранга жакын отургула дагы тапшырмага даярдангыла. Соңку 2 ай ичинде билим берүү тармагындагы сабак өтүү түп тамырынан өзгөрдү. Дистанттык түрдө билим алуу 1 жыл мурун ойго келмек эмес. Бирок онлайн окуп, экзамен тапшырып, сабак өтүүгө баарыбыз дароо көнүп кете элекпиз. Баары бир тиякта мектепте эле окуганы жакшы да. Азыр үйдө баары бир ата-энеси жардам берет же эмелер. Тияктан болсо хоть мугалимдер түшүндүрүп, анан кийин айтып берип, анан башка балдар коштоп ошентип эметишет да. Үйдөн болсо көбүнчө родительдер эле жардам берет да. Онлайн анчалык деле жаккан жок бизге. Рахмат, ийгилик. Школго барганга жетпейт го. Биз школда эле обществода эметкенбиз да, окуп чоңойгонбуз. Анан жанагындай изоляция болгондо адам баласы бири-бири менен деле сүйлөшүп, кеңешип бирдемени үйрөнөт да. Рахмат. Бирок кандай методиканы, кайсы баалоо усулдарын колдонобуз, кантип сабактын деңгээлин жакшыртабыз деген маселелер бир системага түшө элек. Ошентсе да аралыктан окууга секирик таштадык дешет айрым эксперттер. Айта турган 3 негизги нерсе бар да. Биз ойлонуп, жылдар бою 10 жылдап мына түзүш керек контент деп коет да. Сабактардын мазмунун, сабактарды топтош керек эле, фонд топтош керек эле деген нерсе 2,5 айдын ичинде азыр кирсеңер жайнап атат интернеттин бардыгы. Бардык тилде, кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде бардыгы сабактар жайнап калды да. Аябай жакшы. Экинчиси, ата-энелер менен окуучуларга альтернатива түзүлдү. Эгерде жакпай калабы, башка дагы бир сабактан алсаң болот. Башка жерден үйрөнсөң болот деген нерсе болуп атат да. Анан үчүнчү дагы бир жакшы жагы бул методика, мугалимдерге үйрөнүү методикасы дагы мүмкүнчүлүк болду да. Айылда туруп алып, мен деген мындай күчтүү методикалык жактан такшалган мугалимден үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анткени менен айыл жеринде жашаган ата-энелер онлайн түрүндө окутууда бир топ эле түйшүк тартып жатат. Мисалы, көп балалуу айыл жериндеги үй-бүлөлөрдө окуучулар жетиштүү билим ала албай калат. Колунда жок ата-энелер бардык балдарын сапаттуу интернет колдонуучу каражаттар менен камсыз кыла албайт. Мен канааттанган жокмун. Эптеп эле бурамайлап окуу жылы аяктап баратат. Айыл жеринде өзгөчө кыргыз үй-бүлөсүндө 5-6 балалуу үй-бүлөлөр бар. Мен өзүм дагы аларга күбө болдум. Бир телефонду байкуштар келелден кечке чырылдап бири-биринен талашып окушат. Анан жөн эле шатаңдай бергенде эмне кереги бар? Санариптештирүү, анан онлайн деген азыркы заманбап терминдер ансыз дагы жакыр мамлекетте толук кириши элек. Андай баягы эле чоңдордун балдары эркек тартаңдан балдар эле интернетти жакшы өздөштүрүп кемичкендей жакпаса, карапайым кыргыз үй-бүлөсүндө онлайн аралыктан окутуу деген толук ачык эле ачык өз деңгээлине жете элек. Кыргызстан эмес, маселен белгилүү Кембридж университети кийинки окуу жылында толугу менен онлайн өткөрүүнү чечти. Бирок ансыз да билим берүү жагынан аксаган Кыргызстан бул метод менен жеткиликтүү билимдүү жаштарды таптай алабы, ушул көйгөй ойдон калууда. Албетте аралыктан окутуу бул көбүнчө окутуучулар менен студенттер үчүн моралдык, психологиялык кыйынчылык. Теңсиздик бир эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Кече эле бизде ушундай талкуу болду, Англиянын мугалимдери менен талкуу болду. Ал жерде деле ушул эле көйгөй болуп атат. Бирок ушул жерде эки нерсени ачыктап баамдаш керек да. Кыргызстандын ичинде сабак боролорлук нерсе. Кыргызстанда бизде ошол чүдө окуйта баштаган мезгилде бул жагы чама чаркы жетпей атат. Телефон алып бериш керек, телевизор коюп бериш керек деген нерсени коомчулуктун бардыгы жапырт көтөрүлүп, ушул нерсени чечкенге аракеттенди да. Дагы бир абитуриенттер үчүн эң маанилүү болгон жалпы республикалык тестирлөө кандай өтөөрү тууралуу коомчулукта суроо жаралган. Алгач алда онлайн режиминде өтүүсү пландалып, калыстыкты камсыз кылуу максатында кайра адаттагыдай жүргүзүү боюнча, бирок санитардык нормаларды сактоо менен өтүүсү тууралуу Билим берүү министрлигинин чечими чыкты. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.